Мен Уморова Назгүл Абдуманаповна Жалал Абад шаарындагы Тойгонбек Кошматов атындагы номер 10 жалпы билим берүүчү орто мектебинин технология мугалими. Учурда ушул мектептин окуучуларына улуттук өнөрчүк боюнча билим деңгээлин өнүктүрүп, өнөрү бар өлбөйт, өнөрү бар өсөт деген акыл кепти туу тутуп билим берип келем. Билим алсаң урмат сый алып келет, билим сага акыл ой кубат берет, билимсиз жүрөк дилдин пайдасы жок, билим өнөр өмүргө суудай керек. Мисалы кийиз иштетүү, мен көрүп турганыңар, кийиз иштетүү, ал эми булар өрбөчүлүктөрдү иштетүү, мына буларда көрсөң, токуучулук. Балдарга чыгармачылыктын сырларын ачып, аларды жашоого керектүү көндүмдөр менен тарбиялоо менин негизги максатым. 1995-жылы Жалал Абад шаарындагы Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайын тейлөө эмгеги мугалим адистиги боюнча аяктадым. Ошол учурдан тартып, эмгек сабагын сүйүү менен окутуп келем. Мугалим болуу бир өмүр, окуучу менен бирге жүр, үйрөтүп өнөр эмгекти берүүгө дайым дилгир тур. Мен үчүн эмгек бул жөн гана сабак эмес, ал жашоонун негизги өнүгүүнүн ачкычы. Эмгек сабагы окуучуларга жөн гана иш жасоону үйрөткөн предмет эмес, аларды чыгармачылыкка, өз алдынча ой жүгүртүүгө жана практикалык турмушка даярдаган тарбиялык багыт. Устаттык кылып үйрөтөм, өнөрдү көрүп сүйүнөм, шакирттерим ар жерде ат көтөргүс чоң жүктөм. Окуучуларым кесиптик багытын аныктап, кол өнөрчүлүк, тигүү, жыгач устачылык, ашкана иштери, дизайн жана башка тармактарда ийгиликтерге жетишүүдө. Алар ар кандай долбоорлордо, көргөзмөлөрдө жана сынактарда байгелүү орундарды ээлеп, мени кубандырып келишет. Менин максатым окуучуларымды чыгармачылыкка, тырышчаактыкка жана өзүн өзү өркүндөтүүгө шыктандыруу. Алардын келечектеги ийгиликтери менин эмгегимдин үзүрү. Өнөрүң болсо өркүндөйсүң, эмгек кылсаң көркөмдөйсүң, иштин кени билимде деп балдарга таалим өрчүтөмүн. Мугалимдик кесип бул жүрөктөн чыккан иш. Мен кесибимди сүйүү менен аркалап, окуучуларыма пайдалуу болуу үчүн дайыма изденүүдө болом. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында, ак эмгегин таңазылап жазышкан канчалаган калемгерлер ырында.